Саламатсыздарбы, Бишкек шаарынын тургундары. Негизинен биз азыр Чанды деген шаар, бул провинция Хунань. Негизи халкы 6 миллионго жетет. Бул жерде мына заводун көрүп атабыз. Бул автобустарды, электробустарды чыгара турган завод. Максатыбыз ушундай заводду Бишкек шаарына да куруу. Себеп дегенде кийинки электробустарды дагы обслуживаниясын тейлөө маселеси болуп калат. Анан кийин бизде мына могу артымда көрсөңөр болот. Бул кыска автобустарды чыгаруу маселеси себептен жаңы конуштарга биздин Бишкек шаары кеңейип кошулган конуштарга ушундай кыска автобустарды чыгаруу маселеси коюлуп атат. Негизинен жылына 200дөн 500 автобуска чейин Бишкек шаары үчүн чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк алат. Эми чоңдугундагы мен 1-2 жерден тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Бул заводдун 30 гектардан ашык территорияда экен аймагы. Электробустарды буюрса азыр бул CFC деген компания. Эгер келечекте баары баалары жана сапаты бизге туура келе турган болсо, Бишкек шаарынан ушундай завод жасакта болот. Мынакей 7 метрлик даяр электробусу. Коляска. Любой эмеге коляска менен кирип чыга турганы. Биякта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга коляскасы менен кирип калса, мына бүт баары коюп берген. Биякта орундары баары. Бул 7 метрлик. Негизинен азыр биз талаптарды койсок, отургуч орундарын көбөйтсөк болот экен негизинен. Анан ошолорду бизде азыр жаңы конуштарга ушундай. Анан кондиционер есть, да? Кондиционер. Мына кондиционер бар экен. Кондиционер, бияк жылуулук берет турган жери, камера эмелери, мониторлору, ар бирөөнүн отура турган жери, анан бул эменин водительдердин жайы. Коопсуздук маселеси каралган. Водитель отурганда эч ким кире албайт. Эч ким эчтеке кыла албайт.